элчилердин маалыматын алабыз. Анан кээ бир элчилерди укканда эки тараптуу маселелер ошон үчүн бул журналисттерден жашыруу эмес, мамлекеттик кызыкчылыкты сактоо эле. Бекназаров маселеси бул парламентаризмдин духуна, ачык айкындыкка канчалык деңгээлде туура келет? Бекназаровдун жабык деп эч ким добуш койгон жок. Журналисттер киргизген жок. Анда ал өзүңөрдөн кетип калган себеби. Өз-өзүнөн эмес, немени Жок, отдел менен сүйлөшүп, силер киришиңер болуп коёчу. Бекназаровду жабык деп анда эч добуш койгон жок. Ал туура эмес. Ал биз элчилерди дайыма ачык айрым бекитебиз. Бүгүн да ачык айрым бекиттик. Силердин биз буякта күтүп аткан чын эч ким билген жок. Жок, бул жакта бар болчу да, 200 эмеспи бул? Ал маселе андан эки маселе мурун каралган. Биз биринчиден Швейцариядагы элчибизди уктук. Андан кийин аны Сан-Марида элчи кылып бекиттик. Андан кийин мына өзү чыгат, өзүнөн бара алсаңыздар. Исаевич, эмне үчүн Бекназаров маселеси жабык каралды? Бул парламентаризм духуна канчалык деңгээлде туура келет, ачык айкындыкка? Бекназаровдун маселеси жабык каралган жок. Бизде практика бар, көп жылдан бери калыптанып калган. Элчилердин отчетуна караганда суроо жоопко келгенде жабык түрдө өтөт деген. Ошол Мисалы журналисттер турганды көрдү, аппараттын кызматкерлери киргизген жок. Канчалык деңгээлде ошол коомдон маалыматты жашыруу аракети эмеспи? Анан экинчи деңгээлде жок, эч кандай жашыруу жок. Бул жерде сиздер байкадыңыздар. Жок. Мындай такташып алайлы. Мен так жооптуу жооп бере алам. Биз Швейцария конфедерациясындагы элчибиздин отчетун угуп атканда, суроо жоопко келгенде, ошондо бизде калыптанган практика бар. Азимбек Анаркулович боюнча эч кандай маселе жок. Сиздер акыркы маселе болчу, кирип эмесеңиздер болот. Аппараттын кызматкерин анда жазалайсыздарбы? Ошо массалык маалымат каражаттарынын ишинде тоскоолдук кылган үчүн. Албетте биз угузуп айтпадыкпы? Азимбек Анаркуловичтун маселеси келгенде кайра кирсеңиздер болот деп айтылбады. Канчалык деңгээлде ошо элчиликке ылайык келет деп эсептейсиз? Эл аралык комитеттин жетекчиси катары. Буга чейин ошо президент баш болуп, кадрдык дипломаттарды дайындоо боюнча саясатты баштайбыз деди. Жеке менин пикиримди билгиңиз келсе, мисалы үчүн бул жерде эч кандай сыр жок. Ар биринин айтылган сөздөрү боюнча биз даже керек болсо стенограмманы сиздерге бергенге даярбыз. Бекназаров боюнча эч кандай жабык, эч кандай маселе жок. Жеке менин оюм боюнча Азимбек Анаркулович өзүнүн мол тажрыйбасын башка элчилерге салыштырмалуу Кыргызстандын пайдасына бардыгы в сравнении салыштырмалуу түзүгүрөөк жана бул жерде эч кандай маселе мен терс жагын мен көрбөй жатам. Албетте мисалы үчүн башка элчилердин мисалында көп талкуу болду. Ал киши деле айтып атат, мен эми пайгамбардын жашына келгенден кийин этиканы, мамлекеттик этиканы мен буга чейин эркин саясатчы болуп жүргөн болсом, азыр мен деле ага акылым, башым аябай жакшы жетет деп көп талкуу болду. Ал жерде эми Кыргызстанды дагы башканда уят кылат деген эч кандай бизде күмөн саноо болгон жок.